Экология бөлүнгөн акча экология кетиш керек. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына тарыхый бир немеде турабыз. 46 миллион сомдун тагдыры жок. Ушуга бир чечим кабыл алып, саясий чечим кабыл алышыбыз керек. Муну жөнүнө болду кимди ким көрдү буржубай тамбашты кылбашыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Процедурный 5-ші микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, 20 жылдын бюджеттин бүгүн бекитип аткандыктын өзү мыйзамсыз. Ошол бюджетти кабыл алган, ошол бюджеттин аткарылышын көзөмөлгө алган ким бар бүгүн? Кээ бир учурда айтылат го, преемник болуп кала берет булар, эч ким жок болуп кетпейт. Кана, ким жооп берет бүгүн ошого? А эгерде бүгүн биз ушул аткарылышын бекитпей койсок, эмне болот процедура боюнча? Ким жооп бере алат? Мен үшін жооп беріш керек. Ошо жооп күтүп атам мен. Ким жооп берет? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен ошо процедурный болгон үчүн жооп берип атат элем. Бул эми биз отчету тапшырбасак, мыйзамды бузган болобуз. Мыйзамансыз деле бузулуп атпайбы? Миллиардтаган сомдорду башка жакка кетип, миллиардтаган сом казынага түшпөй, башка жак менен кетип баратат деп, менин сөзүм эмес, өкмөттүн ким экенин билбейм, өкмөттүн мүчөсү айтып атпайбы? Адахан Кимсанбаевич туура, аудитордун айткан сөзү туура, бирок бүгүнкү күндө бар жок ошол көрсөтүлгөн предписанияны биз аткардык. Бир гана 4 миллиард 900 миллион сом акча каражат калды. Ал акча каражат кандай катуураак айтсаңыз? Бүгүнкү күндө азыркы тиги аудитор айткан предписаниясына бүт пункттар бул туура. Бүгүнкү күндө 4 миллиард 965 миллион сом гана акча каражат калды. Бул сумма табылды. 4 миллиард катуураак сүйлөңүзчү, кечиресиз. Могул жактан угулбайт артта. Бул жерде тиги бир гана 4 миллиард 900 сом акча каражат калды. Фондко биз которуп беришибиз керек. Ошол маселе гана калды. Ал маселени биз азыр караштырып чечип атабыз. Механизмди, план мероприятияны иштеп чыгып атабыз. Тийиштүү министрликтерге беребиз. Бул фонд негизинен саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына жардам берүү максатында түзүлгөн, ошондой эле экологиялык. Ошонун негизинде программасын бизге берсе, биз ошонун алкагында иштеп атабыз. Жыл ичинде биз быйыл болсо кийинки жылдан баштап уже министрликтер аркылуу ошол 4 миллиард 900 сом акчаны биз кайтарып беребиз. Бул акча чынын айтканда биз желип кетип, же башкача мыйзамсыз иштелип кеткен жок. Бул акча каражат ушу бекитилген бюджеттин алкагында гана чыгымдалган. Анда муну аудитор болгон уюм сиздердин сөзүңүздөр туура келбей атабы? Жо, Адахан Кимсанбаевич туура. Азыркы аудитор айткан сөз баары туура. Нарушениялар туура. Биз ошо нарушениялардын баарын иштеп чыгып, бүгүнкү күндө жөнгө салдык. Бир гана ушу 4 миллиард 900 миллион сом акча каражат, фонддун акчасын биз беришибиз керек экология. Канча кылмыш иши козголду? Канча кылмыш иши козголду? Аны боюнча азыр эки аудитор счетный эсептөө палатасы айтса керек, себеби берген тийиштүү органдарга. Бүгүнкү күндө бизде эки маселе боюнча. Бул 20-жыл болуп атпайбы? Андан бери 2 жыл өттү да. Жок, азыркы маалда жумуш алып барылып атат. Бүт элек. Журналисттерге түнү менен эле баса калып эле кылмыш ишин козгой салып атпайсыңарбы? Эмне үчүн эгер миллиардтаган сом мамлекеттик казынадан кетип барса, эмне үчүн кылмыш иши козголду элек ушул кезге чейин? Жок, козголгон. Азыр комитетте талкуулаганбыз биз бул боюнча. Эсептөө палатасы маалымат берген, кайсы иш боюнча козголгон, бүт жогун. Бүгүнкү күндө тийиштүү органдар бул маселе боюнча иш алып барып атат. Соңку мен тактоочу суроом ошол эсеп палатасына сизге бергим келип атат. Жалпы ушул бюджеттик каралган каражаттын канчасы мыйзамсыз башка жакка кетти? Сиз мына 500 миллион бир тарабынан айттыңыз, 64 миллион деп бир тарабынан айттыңыз. Жалпысы канча? 138 миллиард жалпы бюджеттин көлөмү. 183 миллиард. 139. 139. Ошонун канчасы мыйзамсыз кетти? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул жерде мындай болуп атат. Биз деген
бул текшерүүнүн эң максаты сиз өзүңүз туура айтып атасыз. Бул бүгүнкү күндө 22-жыл болуп калып, актуальность кетип калганына байланыштуу